Сейчас в Москве 12 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров. Относительная влажность 84%. Днем в столице и Подмосковье небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Постепенное понижение температуры к вечеру до 13-15 градусов. Тақсыр! 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 Мен жаттадым. Сен бір эле күндө жаттап койдуң бу? О, Тақсыр. Айтып берейин бе? Кана айтчы кана. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, валам юлад, валам якуллаху куфуан ахад. Кандай Тақсыр? Жарайсың майжа. Молодец. Bir günde bir сүрөнү жаттайт дегенчи. Вообще сондай. Майжа, Кудайым буйрса мен сага эми азыр жанакы Куранда 110-чү, 113-чү жана 114-чү фалак нас деген сүрө бар. Ошол экөөнү берем. Bir жумада жаттасаң майжа, эрдик кылган болосуң. Молодец. Эме, Тақсыр, Ыклас сүрөсүн 200 жолу жаттасак окупчу, 50 жылдык күнөөбүздү кечиреби? Аны сага ким айтты? Чубагазынын видеосунда айтып атпайбы? Тирмизиден ырваят. Эгерде кимдеген Ыклас сүрөсүн 200 жолу окуп жаттаса, 50 жылдык күнөөсүн кечирем деген экен. Майза, сен Ыклас сүрөсүн жанакы Кул халлахат, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад дегенче, 200 жолу окканды мындай кой. Сен буну 3 эле жолу окусаң, 3 эле жолу окусаң, Куранды баштан аяк окуд деген соокко кедер болосуң. Кандайча? Bir günü azı мен сага айтып берейин бе? Bir günүчү сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн сахабаларына жарыш кылат. Кимде Куранды баштан аяк биринчи окуп келсе, биринчи баштан аяк окуп келсе, ошол адамга мен кызым Азирети Фатиманы берем дейт. Анан сахабалардын баары жанталаш окуй башташат. Эми пайгамбардын күйөө баласы болуш деген сыймыкта турабы? Ооба да. Элдин баары өлө жанталаш окуп атса эле 5 мүнөткө жетпей Азирети Али жетип келет. Я Расулла, мен окуп бүттүм дейт. Бат элеби? Сахабалар да бүт таң калат. Кандайча деп атканда Али айтат. Я Расулла, сиз айткансыз. Ким Ыклас сүрөсүн 3 жолу окуса, Куранды баштан аяк окуд деген соокко эгедер болот деп. Мына мен окудум да келдим деп, ошентип анан пайгамбарыбыздын күйөө баласы болуп калат да. Эме, Тақсыр, жанагы сөз ушундан калса керек да, Кайсы сөз? Пайгамбарды күйөө бала сыйлаптыр деген сөз. Жок, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дебесин бе? Балким ошол сөздөн калат. Майжа, шыпыр жетишпей калабыз бол. Алло. Тақсыр, чын эле 50 жылдык күнөөбүздү кечиреби? 50 жылдык күнөөңдү кечирет. Ыклас сүрөсүн 200 жолу окусаң. 50 жыл. Карачы. Тақсыр. Кандай зар? Макул. Тақсыр. Макул. Коко, сен деп эле ким менен сүйлөшүп келатасың? Аялдын тилинде сүйлөшүп келатам. Аялымачы макул демейчи, общем кутулбайсың. Сен аялым мененсиң. Я Тақсыр, бу аялдарды башыңа бир чыгарып алсаң, общем түшпөйт экен, Ой, мойнуңа минип алып түшпөй атабы? Да кандай Кудай сактасын, чыгарбай калайын мойнума. Майза, мен деген азыл айгырмын да. Койчу, Коко. Биз сенин кандай айгыр экениңди билебиз да. Турабы, Тақсыр? Билебиз да сенин кандай экениңди. Майза, мен мал менен ат болуп турам деши. Неме да мына Тақсыр билет го. Аялдардычы бир күн урушсаң 5 күнгө картайып кетет. Тақсыр, мен ошон үчүн аялымды күнүгө уруша берипчи. Мындай жез кемпирим менен жашап калбайын деп корком да. Жанатан бери нени жаттап, бирдемени окуп атасың? Коко, элестет, Майза Москвага келипчи 9 сүрө жаттап койду. Койчу, уш тамга тааныйт бекен. Жаттап койду 9 сүрөнү. Коко, элестет, эгердечи, бизчи, бул жашоодочу жакшы жүрүп, жакшы иштерди көп кылып, жакшы мындай бир оң жол менен жүрсөк,
Биз тиги дүйнөгө барганда 5ке кетет экенбиз. 5ке? Ооба, мына таксыр айтты. Койчу. Ома? Тиги дүйнөнүн 5. Тиги дүйнөнүн 5 эмес, бул дүйнөнүн 5 болгон Кыргызстанга кете албай жүрөбүз го? Эми иштеп кетебиз. Таксыр. Ушу Кудайга бир аз мында абидан бар да. Машаллах таксыр. Неге башкаларга байлык, бийликти берет дагычы? Биздейлерге бербейт. Ушу Кудайдын үстүнөн бир арыздансам болобу я? Машаллах таксыр, бул эмне деп атат? Сен эмне деп атасың? Машаллах. Кой отурчу машаллахыңды. Мындайда астафырла дейт, машалла эмес. Астафырла, Коко. Сен дана кызыксың, келсең мында. Не? Болбойт да, Коко. Сен Кудайга абидан бар арыздансам болобу? Кимсиң, Коко? Болбойт да мындай. Болбойбу? Туура эмес да бул деген. Коко, келсең уксаң? Мынча мындай болду айтайынчы. Коко, мындай да. Эгер азыр муяка бир адам келипчи, акча тарата турган болсо, анан кай бирине көп берип, кай бирине аз берсе, аз берген адам айта алабы, эмне үчүн мага аз берип койдуң деп? Айта албайт, Айта албайт. Анткени акча ага эмес, берген адамга таандык. Туурабы, Майза? Туура. Ошол сыяктуу элечи. Бул дүйнө бизге таандык эмес. Бул дүйнө жараткан Алла Таалага таандык, Коко. Аллах Таалам кимге көп берет, кимге аз берет, аны билип туруп берет. Ал эми бизге аз бергени, Майза, Кудайдын бизге ырайым кылганы. Кимге көп берди, алар кыяматта көп суралат. Алардын сурагы өлө жостко болот, чын айтайын. Бизге аз берди. Биз шүгүрдөйлү, Коко досу. Шүгүрдө чыгарашын 6 саның аман, Ден соолугуң бардык аман, Ден соолугуң тетиги оорукананын төшөгүндө эмес, түрмөнүн койкасында эмес, жакындарың жанында, Үстү-үстөн бомба чыгып аткан жери жок. Заманыбыз тынч, ушуга шүгүр дейли, Биз канчалык шүгүр десек, доскелер, шүгүр десек, Кудай Таалам арттырып берем деген, болгону биз шүгүр деп жашайчы. Ана бир кой, Кармачы. Берчи таксыр, колуңду бир кармап коеюн. Неге? Сен ушу Асан устастай эле сүйлөйт экенсиң. Чын, ошондой эле сүйлөйт экенсиң. Биз эгердечи Кудай Таалама шүгүр кылсак, арттырып берет дедиң, Дагы айтчы. Көкөкө сугалы. Айтчы, мындай да. Сен жана мындай да, Куранда мындай сөз бар. Ким шүгүр десе, мен аны арттырып берем деген бар да. Мисалы үчүн мына сен бир комната тамда жашайсың го? Бир комната тамда. Ошол бир комната тамда жашап аткандачы, Кудайга алакан жайыпчы. Жараткан Алла Таала, Кудайга шүгүр, Үңкүрдө болсо үйүм бар, квартиралап жүргөн жокмун. Кудайга шүгүр, жараткан Алла Таалага шүгүр сага. Ушул тамма шүгүр десең, кайдан билесиң? Кайдан билесиң, эртең өкмөт тараптан ушу Майза 5 баласы менен бир комнатага батпай атат деп 3 комната берип коюшу мүмкүн, Астагфирулла. Окуй, машалла дейт мындайда. Жаттаба жөкөл, монтпей. Жаңы жаттап атпайм. Коко, сен шыпырып жүрбөйсүңбү, жумушта? Шыпырып жүрүп атканда, альхамдулилля турдум. Альхамдулилля иштеп атам. Ырыскым бар, шүгүр, бүгүн аман эсен турдум. Шүгүр десең, сен кайдан билесиң? Эртең жогорку жактагылачы, ушул ыклас менен жумушун аткарган бала. Давайте буну короз шыпыртпай конторага алабыз деп 30 000 рубльдан 60 000 рубльга көтөрүп кой. Машалла, Вот сен туура айттың, молодец. Вот, мен кайдан билесиңер? Мына мен велосипед тээп жүрбөймбү? Велосипед тээп жүрсүм, ушу тип велосипед тээп аткан бутума шүгүр, Кудай Таала, альхамдулилля, шүгүр сага, шүгүр десем, кайдан билесиңер? Бирөө келип туруп, байке, ушу машиненин ачкычын сизге белек кылып, мага машина берип коюшу мүмкүн. Биз болгончу доскел, биз шүгүр деп жашашыбыз керек. Биз канчалык шүгүр деп жашасак, Кудай Тааламчы арттырып берет. Шүгүр деш керек. Жашоонун смыслы шүгүрчүлүк. Жөө бүттү, шүгүр деш керек. Шүгүр, я Алла. Шүгүр деш керек. Таксыр. Ошондо биз Кудайга шүгүр десек, бирди 2 кылып берген табы? Коко досум, Кудайга шүгүр десеңчи, Кудай Таалам бирди 2 эмес, бирди 10 кылып берет. Шүгүр дечи. Таксыр. Мен ошондо аялыма шүгүр десем дагы береби? Ой! Коко! Сен такыр түшүнбөй атасың. Элестет, Коко. Жанагыдай аялыңдан үйүңдө бирөө эмес, экөө жүрсө, жок болуп кетесиң, Коко. Коко, минуска түшүп кетесиң. Таксыр түшүнбөй атат. Жакшы түшүндүрчү мындай. Коко, келсең, аялыңа шүгүр дегениңчи, аялыңа шүгүр десеңчи, Кудай Таалачы аялыңдын жүрөгүнө ыйман салса, аялыңдын жүрөгүнө ыйман уяласа, элестет. Эртең мен сен жумушка кетип атканда, байым жакшы бар деп жылмайымын узатып ийсе, келатканда жылмайымен тосуп алса, балдарынын күлкүсү үйүңдө жаңырып турса, Алланын нуру үйүңө жаап турса, аялың сенден ыраазы болуп турса, аялыңдын сенден ыраазы болгончу
шүкүрчүлүктүн Жок, таксир. Ушул жерде бир маселе бар. эмне маселе? Бул аялдардын общем ыраазы болбойт. Эмнеге? Ыраазы. Токто кылгыла. ыраазы. Мына, мен айтып берейинчи, мына, мына Кудай Тааламчы аялдарга кундуздай кара чачты берди, О? мына кызыл, тазыл, көгөлө, арбаляга боеп кыркып салдыбы? О? Бир сонун каш берди эле, кашты кырып турупчу, өздөрүнүн жакканын чийип алдыбы? Туура. Кирпигин үстүнө кирпик чаптадыбы? Бойлорун узартып атышат. Тырмактарын узартып атышат. Кудай Таалам ыраазы кыла албаган аялдардычы биз ыраазы кыла албайбыз, мен эркекчил айтайын. Булардычы майза мал менен эле бир төпөштөп туруш керек дейм да я. Коко, сен ушундай бир аялыңдан кордук көргөн окшойсуң, Сен ошон үчүн Москвага келип алдың беле, эми? Биз менен ошондон улам иштеп жүрөт. Мен жыландан коркам деп. Үйдө кобурабы? Ал кобура эмес ал, Аны эмне? Жигиттер, Бетон. Ардан бери, койчу, ардан бери болгула жигиттер. Силер кандайча жылан, кобура, питон деп, силер пайгамбардын үммөтүсүңөрбү? Үммөт болгондо сыймыктанасыңарбы? Андай болсо пайгамбардын үммөтүчү аял затын жылан, кобура, питонго теңебейт. Пайгамбарыбыз лично өзүнүн сөзүнөн айтып атат, пайгамбарыбыз хадисинде. Эгер кимде-ким өзүнүн аялын дейт, ур токмок алып сабап, тепкилей, көгала койдой кылып сабай турган болсо, ошол эркектин кыяматта душманы мен болом деген. Астагфираллах. Вот туура айттың, машалла. Элестет мына. Көчө жума намазга бардык го? Жума намазга барганда имам уюганда имам дуа кылды го? Жараткан Алла Таала кыяматта бизге пайгамбарыбыздын шапаатын насип эт деди го? Элестет, кыяматта алапайыбызды таппай, дендароо болуп турган кезде бизге шапаат кыла турган пайгамбарыбыз биздин душман. Эмнеге? Анткени жалган дүйнөдө мойнубузга аманат болгон аялыбызды көгала койдой кылып сабап, тепкилегенибиз үчүн. Эмне карайсың мен? Өлдүм. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз айтып атат, кыяматта мага эки адамдын акысы менен келбегиле деп. Кимдер экен? Биринчиси аялыңардын акысы менен деп атат. Экинчиси жетимдердин акысы менен келбегиле деп атат. Коко досум, аял дегенчи булчу эркектин сол кабыргасынан жаралган. Аял деген сол кабыргасынан жаралган. Ал сол кабырга кыйшык досум. Аны түстөйүмдө убары болбо. Аны кыйшыкпы, ошо кыйшык болсо деп сүйсө бүттү. Чын айтайын. Өзүң айтасың го, аялды бир күн урушса 5 күнгө картайып кетет депчи. Аялды урушуп эмес. Аялды аяп жашаш керек. Аялды башынан катуу кармап эмес. Аялдычы башынан сылап. Келтиресиң да таксир. Келтиресиң да. Бирок таксир эки аялды эки аң алып чачынан сылай. Экинчи аялдан тажабаган эмекесиң. Алда экинчи аялдан да ме? Мага болбойт экинчи аял алганга. Алба деп. Аялың алба деди элеби? Алы бер. Чубак ажы айткан алба деп. Ким? Чубак ажы. Сага болбойт экинчи аял алганга деген. Кайсы жанакы эле чубак ажыбы? Андан башка чубак ажы барбы эле, бирөө эле эмес беле? Таксыр, ал өтүп кеткен чубак ажы. Ошо өтүп кеткенге чейин мен жолугуп суроо бербейинби? Сенби? Мен. Айча. Анан кийин сага болбойт күчүгүм деп мындай эле айткам. Сен чубак ажыга мен бер. Койчо. Ишенген жокмун. YouTube'да бар берсиңде? Видеоң бар? YouTube'да эмес, аны мен өзүм деле көчүрүп алгам аны. Берчи анда, берчи көрөлү. Бөлүп берсең көрөлү. Жок, болбойт. Коко, ушунча уят чын. Эмнеге уят? YouTube'дан адамдар көрсө уят эмес, вирус көрсө уят. Мен бергенкин билбейт эми, эл билмек. Эл билбейт, биз деле айтпайбыз эч кимге. Жок, иштегиле давай. Коко, койчу, ушунча. Убара болбой эле болачу. Коко, айткандан кийин давай көргөз. Берчи, эч кимге айтпайбыз. Эч кимге айтпайбыз. Айтпайсыңарбы? Жок, эч кимге айтпайбыз. Эркекче. Сөз бересиңер, Сөз беребиз. Эркекче. Бирок монун тили жаман эле да. Көрсөтчү тилиңди. Нормальный экен, давай бот беребиз. Коко, эч кимге айтпайсың. Айтеке жок, Вообще айтпайсың. Айтпайбыз Бол эми. Көргөз бер. Катке да билбейт. Айтпайсың. Чубак ажы чубак ажыга. Онун ортосун бастыр көрө бергиле. Мога дем салдырыш керек точно. Калай, чубак ажыга Коко суроо бер. Сенбейт эми. Аз көрөбүз отур. Кийинки аялга үйлөнүш үчүн биринчи аялдан уруксат керекпи дейт. Же эскертип коюу жетиштүүбү, же жашыруу үйлөнсө болобу дейт. Кара, сен бу жерде биринчи аялга үйлөнүш үчүн деп атасың. Үйлөнүш эмес, үйлөнүү үчүн. Анан үтүр коюшка сен болсо неме илеп беле коюп коесуң, бир ката, эки ката. Мына биринчи аялдан уруксат керекпи деп атасың. Анан же дегенде болсо
тітіре жазып қойсын, Ж деп қойыпсың. Желе болады, 3 қата. Ескертіп қою дегенде юдан кейін 2 у, 4 қата. Кеттіш тубу депсін, үй болуш керек, 5 қата, ақырқымен 6 қата. 7 қата. Ж жашыруу депсін, жашыруу болады 8-9 қата. Үйленсе болу, суросек 10 қата. Бір сүйлемде 10 қата. Сен аяласың, екінші сөзді қата кетіріп қойасың. Саңа болбойды. Коко! Бир сүйлөмдө 10 катай. Анан экинчи аялды алат демеше. Айттым го мага, Сен болбойт вообще деп. бойдого түшүн керек болчу негизи. Сага неге деле болбойт турбайбы? Чалчы Аяшка, чалчы. Жүрүң, Давай. Отурайм. Бир сүйлөмдө 10 ката бе. Отурайм. Эркекчи деп кол алышпадык. Чала бер. Жөнчө таксыр, жөнчү. Жөн. Бир чалып койбоймунбу? Неге чаласың? Не? Кичтик болбойт. Жигиттер. Жөнтөрчү. Не болду атасы? Бу чал. Руслан, Руслан, эмне маанайың жок? не болду? Ооруп атасыңбы? Жакшы элесиңби, Руслан? Жигиттер. Эмне? Эмне болду, Руслан? Жакшы элесиңби? Не болду? Айтпайсың мен. Эмне? Атам, эмне болду?